Буга чейин Ош облусунун башчысы элди арзан көмүр менен камсыз кылуу максатында жер-жерлерде көмүр базаларын ачуу талабын койгон. Учурда Араван районунда арзан көмүр базалары ачылып, элдер 5 сомго чейинки баада сатып алууда. Кышка камылгасын эрте баштаган элетелене көмүрдү ыңгайлуу баада сатып алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Аймактарда ачылган көмүр базаларында кара алтын наркы 4 сомдон 5 сомго чейин сатылып жатат. Мындай дымак айыл тургундарын кубанткан Араван районунун тургуну Рыспы Эшматова да буга чейин базарларда көмүрдүн баасы кымбат болгондуктан каражаты жетпей жаткан. Былтыркы жылдары 8-9 сомго алганбыз. Азыр бу жерде 480 тыйындан сатылып атат. Ошого мен дагы 1 тонна болсо алып алайын, өзү 2 тонна керек, бирок 1 тонна алып алайын, баары жүрүп турганга да болуп калар деп 1 тоннага келдим. Менин 7 балам бар. 30 небере, 7 чеберем бар. Kam ta'minlangan oilalarga yaxshi bo'lyapti. Haqiqatan ko'p bolalilar bor, invalidlar bor. Shularga yordam berib, rahmat hukumatimizga ham. Араван району боюнча 8 арзандатылган көмүр сатуучу жай уюштурулуп, анда биринчи кезекте аз камсыз болгон үй бүлөлөр жана элдин калың катмары алып жатышат. Муктаждык көп болгондуктан көмүрлөр бат сатылып, кайрадан толукталып жатыптыр. Бул жагдай карапайым калк арасында суроо талап азайганга чейин уланат. 139 миң население бар. Ошонун ичинен 6238 жакыр катмарда жашаган адамдар. Аларга болсо айыл өкмөттөрүндө атайын күнүгө сотка алып атабыз. Көмүр тартылып келип, жанагы бекер баягы өздөрүнүн социалдык паспортунда талапка жооп берген катмардагы үйлөргө бекер таратылып берип атат. Бул уже 2 айыл өкмөтү жыйынтык тапкан таратуу боюнча. Бул Аленар айыл өкмөтү, ошондой эле Нурабад айыл өкмөтү жыйынтык тапкан. Ал эми президенттин Оштогу өкүлү Зиядин Жамалдинов уюштурулган жайларда коюлган баа туруктуу сакталып, тыкыр көзөмөлгө алынаарын билдирди. Мында кара алтынды түз, ортомчусуз алып келүү боюнча кен казуучу ишкерлер менен келишим түзүлгөн. Мындагы келип түшкөн көмүр сапаттуу экендигин да кошумчалады. 21 көмүр кени бар экен, азыр бүгүнкү область боюнча иштеп аткан кендердин ичинечи. Булар районда бар экен. Ошондуктан мындан тышкары, мисалы ошол айыл өкмөттөргө караштуу кендерде социалдык пакет берилип атат элдерге. Себеби ошо барып, ошол Кореяден өздөрү алып, келип бул жака келип кымбат баада сатып атат да. Мен аларга ошол жер-жерлерге, акимдерге, андан тышкары ошо салык кызматтарына мен тапшырма бердим. Алар деле алып келип тапшырып сата берсин. Бирок алар салыгын төлөсүн депчи. Ош облусу боюнча 148 көмүр саткан база болсо, учурда анын 30-унда арзандатылган көмүр сатылып жатат. Калганында кара алтындын баасы 7 сомдон сатылууда. Өлкөдө көмүрдүн наркынын өсүү темпин кармап туруу үчүн өкмөттүн токтому чыккан. Ага ылайык кара алтындын баасы 90 күн көзөмөлдөнөт. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмат Султанов, 7 канал, Ош.